4000 адам қалған болсақ, легализацияға бұл официально тақталған болса, дағы қанша деген адамдар бар да. Мына қарапайым елдің дасторқоны нан тұрса, Құдайға шүкір сердің дасторқоны бар дел, ет тұрады дәләнайын. Ызы чуусу жок, эрежеси бузбай эле штраф стоянкага кирип кетти. Тергелик турмуш кыла албай калдык, балдарыбызды бага албай калдык, машиналарыбызды айдай албай калдык. Бардык органдар макул болушкан, техосмотр өткөзбөй койгон бизди, конструкторду. Бизде эмнеге 1 жыл стоянкада кармады? Ана эмнеге биздин 100 000 сомдон акчабызды алды? Ушу президентибизден суранарыбыз, бир райымдуулук кылып, дагы бир жолу бир мөөнөт берип коюңузду суранабыз да. Өзүңүздөр билгендей, ушул өлкөбүздөгү 2025 жылдын 1 октябрында чыккан президентибиздин жарлыгы менен мындайча айтканда чет элдик автоунаалардын легализация боюнча ошонун негизинде чогулуп ошо легализацияга жетишпей калган жарандар кайрылып отурабыз да. Мына ушул күндө өлкөдө дагы 4000-5000дей чет элдик автоунаалардын ээлери бар да. Азыркы учурда ошо көпчүлүк машиналар стоянкада турат, штраф стоянкада астысы бир 4 ай 5 айдан баштап стоянкада турат да. Анан буга чейин биз президентке эң биринчи ноябрь айында жазганбыз 350 кишинин колу менен. Андан кийин дагы тийиштүү президенттин жообу келген, президенттик администрациядан. Андан кийин дагы 1800 адамдын атына дагы жазганбыз. Эч кандай жыйынтык жок болуп атат же президентибиздин өзүнө жетпей орто жолдон келип атабы, мына ушул күнгө чейин маселебиз жетпей турат. Бизде бүт кайрылган структуралардын мына документтери турат колубуздачы. Ошол эле Минэкономдо, УНАныкы, Ички иштер министрлигиники. Эми бул жерде тургандар основном бүт эле карапайым адамдар. Ошол Россия жеринде жер шыпырып болобу, кар күрөп болобу, ар кандай бир өзүнүн адал эмгек мээнети менен тапкан акчасын алган буюмда. Мына ушулку күндө азыр стоянкада турат. Ош, Жалал Абад боюнча Бишкекте канча жеринде. Мисалы үчүн ошол МВДнын өзүнүн берген маалыматы бар. Ушул учурда бир 700 чет элдик автоунаа стоянкада турат дегенчи. Анан биз ушул президентибизден кайрылып суранарыбыз, мына карапайым элдин үнүн угуп, ушул маселени ошо биз тарапка чечип берсе, эл катары биз дагы өзүбүздүн бала чакабыз. Мисалы үчүн 4000 машина стоянкада тура турган болсо, 4000 машинанын аркасында дагы 2ден 3дөн бала боло турган болсо, канча деген кыргыздын жарандары бар да бул жерде. 5 айдан бери стоянкада турамда 100 сомдон эсептегиле ал бала канча чыгып атат азыр. Эмнеге силер өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдү ойлойсуңар дагы, элдин эмесин дасторконун ойлобойсуңар, я. Элдин дасторконун ойлобойсуңар. Биздин мына карапайым элдин дасторкону нан турса, Кудайга шүкүр сердин дасторкону бар дел, эт турат дәләнайын. Анан көтөндөйбүз деле ушуну көтөндөй бересиңерби? Кечирип койгула, жили менен айтып атса, 5 айдан бери болгон жерди тешип бүттүк эле. Мен өзүм Оштон келдим. Ушул маселе боюнча мен ушу Бишкекке 3-чү жолу келип атам да. Мына жерде дагы азыр биздин бир-эки группалар турат. Биздин былтыр легализация убагында машинелерибиз өтпөй калган да, акчабызды көтөрүп, техосмотрдон өтпөй, УНА, ГАИ, башка бардык органдар макул болушкан, техосмотр өткөзбөй койгон бизди, конструкторду. Анан кийин биз канча кайрылбаган деле жерибиз калган жок, кайрылып атып ушул вака болду да эми. Алды мына төлөп койгондор бар 100 000денчи. Анан бизди өткөзгөн жок. Анан бул жерде эң кызыктуусу, ушу биздикиндей эле машиналардын көбү өтүп кетти. Биз аларды токтотуп сурасак, кандай жол менен өткөзгөнүн биздикке айтып койгула десек, айткан эч ким жок анычы. Анан бул кандай саясат болуп атат билбейбиз. Кыскасы биздикиндей эле машиналардын көбү өтүп кеткен, биздики өтпөй калды да. Биз мына ошон үчүн мына жүгүрүп жүрөбүз. Урматтуу президентибизден суранып кетет элек да, ушу азыр биздин маалыматыбыз боюнча бир 70 автоунаа калган. Перекит. Армения номерлүү. Ушулар боюнча бир кичине көз салып, бизди ушу кыргыз номер берип койгонго ушу суранып кетет элек да. Ошо биз успеть этпей калдык легализацияга фактически. Анткени бүт российский номерлер өчөт көп болуп кеткен тияктачы. Анан 12-дилер резко жапты, анан эч ким өтө албай эле калып калдык. Мен ойлодук, дагы бир срок берет экенсек, бербеди. Эми биз өзүбүздүн эле, биз баарыбыз пешенеттер менен алып келебиз, азыркы бала айткандай. Мен Сахалинден алып айдап келем машинамдычы. Сахалинден айдап келдим. Ал убакта эч кирип эле чыгып жүрөбүз. 3 жыл болду, 3 жыл болду. Анан кече жакын эле айдап келсем, стоянкага камап койду. Эми просто ушундай тиричиликке деп алып келгенбиз. Урдап алган эмеспиз. Законный өткөн границадан бүт баары өткөн. Бар буну легализация вопросуна бизге туура келбей калып атпайбы? Ошону биз суранып элек да президенттен. Ушул бизди дагы бир
легализация кылып бир 10 регионга эме койсо биз аракет кылып өтүп алат элек. Январдын 20-сында ызы чуусу жок, эрежеси бузбай эле штраф стоянкага кирип кетти. Кирген себеби ошо сен убагында өкмөт уруксат бергенде эмне себептен кыргыз номер кыла алган жоксуң дейт. Мен түшүндүрүп айттым ошол тозгон гаилерге. Чыны акчабыз жок эле. Ошол кармаган күнү да атам менен апамды пенсияга алып келген күнүм болчу. Видеосу да турат менде. 80ге чыккан атам менен апамды пенсияга алып келип, ошол жерден гаилер кармап, штраф стоянкага киргизип атканда, ошо менин бир кейигеним ошол 80ге чыккан, таяк таянган атам менен апамды машинадан түшүрүп, башка бир таксиге салып, үйгө алып барыш мен үчүн өтө оор болду да. Себеби дегенде өзүбүздүн арзан алган машинабызга өзүбүз ээ боло албай, убагында акчабыздын аздыгынан өткөзө албай калган машинабыз мынакей бүгүнкү күндө штраф стоянкада турат. Ошону кайрылып кетерибиз мына 7 дубандан келип атат. Садыр Нуркожоевич ошону калктын үнүн туура түшүнүп, туура кабыл алып, карапайым элдин ой мүдөөсүн аткарып берип койсоңуз жакшы болот эле деген ой менен келдик. Акчасын төлөгөз мынакей стоянка мынакей. 2025-жылы 23 апрелде акчасын төлөп стоянкадан алып чыкканмын. 2025 7 айда мынакей номер ал деп келип атат. Буйрук келип атат. Өкмөт тарабынан номер ал деп келип атат. Номер алыш үчүн биз техосмотрдан өтүш керек да. Техосмотрга барсак, техосмотрдан өтпөйт атат. Өтпөйт атат. А унадан техосмотрдан өткөрүп кел, номер беребиз деп атат. Бул жерде суроо болуп атат. Ошол багыт общий перекитте 400 машина болсо, калган 300 машина кантип өтүп кетти? Анын эч баарына кинода, бая караңгыда ачыгын айтпайт. Ошону ошо чоңдордон биз суранат эле, ошонун баарын карап, башкадан ушул өтпөй калган машинаны карап, кайрадан дагы команда берип ошо өткөрүп беришин суранабыз. Ошол үчүн бүгүн чогулдук бизче. Садыр Нуркожоевич, биз сизге келгенибиздин себеби ушул элдин атынан, аялдардын атынан сизге ушул машиналарыбызды өткөрүп бериңиз. Машиналарыбыз үйдө туруп калды. Тиргилик турмуш кыла албай калдык. Балдарыбызды бага албай калдык. Машиналарыбызды айдай албай калдык. Биздин ушул турмуш мындай тиргилик кылган, акча таап, ушу өзүбүздү баккан ушул машиналарыбыз болчу. Ошон үчүн биздин машиналарыбызды өткөрүп бериңиз. Бизге да ушул российский номер ушул эме болот дегенден атайы келдим, Кадамжайдан келдим. Азыр эле жетип келдим. Ошолдун чечип берсе жакшы болот эле, биз дагы атайын келдик. Биздин чогулганыбыз ошо РФ боюнча легализацияга биз жетишпей калганбыз. Ошону президенттен суранат элек, дагы бир сыйра убакыт берип, мөөнөт берип, бизге окшоп жаңы өсүп кеткен семьяларга да поддержка керек болот мамлекет тараптан. Ошо жаш кезде иштеп, буттан турбаш керек болот да. Ошого техника көп жардам тиеткен. Ошо биздин машина стоянкага кирип кеткен, азыр ошону чыгара албай атабыз. Стоянкада уже 3 айдан ашты. Ошо 3 айдык эле бир 9000 сом болуп кеткен, азыр 9000 сом деле бизге көп акча азырчы. Ошолор эптеп стоянкадан чыгарып берип, бизге легализация убакыт берсе жакшы болот эле.